Баткен коголаңы 1999 болду. Ошол кезде биз студент элек, анан биз барабыз деп бардыгыбыз, группалаштарыбыз, досторубуз чогулуп военкоматка барганбыз да. Мекенди коруйбуз депчи. Дегенде жок, азыр биз бир гана Афган коголаңында согушунда катышып келгендерди гана чакыртып атабыз. Силер студентсиңер деп бизди алган эмес. Мен анан афгандар тууралуу аябай оюм, жан дүйнөм башкачараак мамиле болуп калды. Афгандарды көргөндө аяп мамиле кылат. Тынччылык заманда эч ким карабайт, тополоң болгондо биринчи ошолорду алып барат. Анан ошондо дагы бир канча афгандар, жокерлер, солдаттар каза болушту. Ошондой бир оюм бар эле. Элибизге кандайдыр бир жол менен ушулардын баатырлыгын көргөзөм деп бир ниеттерим бар эле. Кино тартсамбы дегенмин. Ар кандай ойлор болду. Анан 10-12 жылдыгы ушундай болуп атканда сунуш түшүп калды, ушундай биз бир айкел тургузсак жакшы болот эле деп. Анан мен жармаштым, мен эле тургузуп берейин деп, Равшан деген скульптор менен сүйлөшүп, ал экөөбүз 3 күн кошо жүрдүк. 3 күн Баткен тууралуу сүйлөштүк, согуш тууралуу сүйлөштүк. Анткени скульпторлордун мээсине, программасына кириш керек болуп калды. Ой, менин ички дүйнөмдү киргизиш керек болуп калды. Ал досум 3 күн мени укту да, 3 күндөн кийин пластилинден анан айкел жасап келди. Анан досум экөөбүз отуруп алып оңдодук. Кабагын оңдодук, кашын оңдодук, көзүн оңдодук. Мындайча айтканда образ бердик. Ал жерде аксакал турат, ал жөн эле мындай айылдан чыккан баатыр деген маанини бердик дагы. Берки жокер кийим менен турганды аны жашыраак бала кылдык. Ал милдеттүү түрдө биз чек араны коруйбуз дегендей. Бирок көз караштары айкелдин. Мекенимди эч кимге тебелетпейм. Элимди эч кимге бербейм. Биздин жерге душмандын туягы баспайт деген мааниде ушундай көз карашты бердик. Анан жасап койгондо өзүм барып көрүп, жүрөгүм ушунчалык толкуп көзүмөн жаш чыкты. Чын эле биз мамлекетибизди, жерибизди эч кимге бербеген эл болобуз.